Урматтуу теле көрүүчүлөр, Кутман таң программасы өз ишин алдыга карай улантат. Ал эми биздин студиябызга дагы бир кызыктуу конок келип отурат. Тааныштырып өтсөк, Нурсултан Малдыбаев, 3 кыл комузун черткен төкмө акын. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келдиңиз менен. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келдик, рахмат. Бир аз ойгонуу кыйын болсо, жакшы баары. Албетте. Айтып өтсөңүз, ушу эртең 12 декабрда Адабият күнүнө карата төкмө акын боюнча эми айтыш болот экен да. Ошол туурасында айтып кетсеңиз. 12 декабрда республикалык төкмө акындардын айтышы болуп атат. Бул самалык биз өзүбүз төкмө акындарды эмилгелеп баштап отурабыз. Анткени бул мен баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бул мамлекет тарабынан же Маданият министрлиги тарабынан уюштурулган нерсе эмес, биз жаш акындардын тарабынан уюштурулган нерсе. Анткени биздин устаттардын жакшы сөздөрү бар. Мен мамлекет мага эмне кылып койду дебей, мен мамлекетке эмне кыла алдым деп жашасак, бул жакшы нерсе болот албетте. Мен баса белгилеп айта кетейин. Айтышты биз сунуштадык. Ушундай айтыш болгондон кийин атайын спонсорлор керек болот экен, чоң көлөмдөгү акча каражаты керек болот экен. Биз океандын ар жагынан Алмаз Садыров деген таластын кулуну, өзү төкмөчүлүктү сүйгөн карапайым бизге окшош эле киши, ошол киши айтыштын байгесин чыгарып берип, ушу эл чөгүп кетти бизге 2020-жыл анча оңой жыл болгон жок. Эсилдерди эскерүү деп койгонбуз, бирок эми чөккөн элдерди кайра чөктүрбөй, алтын уям ала тоом деген аталышта акындар бир элге дем берсин деп ушундай самалыкты баштап отурабыз. Бул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө туш келиптир. Бирок биздики жанагындай темабыз Чыңгыз Айтматовго же Алкул Осмоновго байланган эмес, Адабият күнү эмес, алтын уям ала тоом деп акындар ала тоону элге дем берип, ушундай ырга кошсун деген гана самалык. Жакшы. Айтып өтсөңүз, деги эле ушул төкмөлүк жөнүндө сөз кылып калдык. Төкмөлүктүн дүйнөсүнө кантип баш багып калдыңыз эле? Деги эле комуздун буроосун канча жашыңызда күүгө келтирип бураганды үйрөндүңүз эле? Кимдин шакирти болосуз? Эми төкмөлүк бул башкача бир өнөр экен. Бул жараткандан берген белеги. Негизи ырчы болуштагы төкмө акын ырчы боло алат деп айтат го, бирок ырчылар төкмө акын боло албайт деген нерсе эненин сүтү, атанын каны менен келген бир өзгөчө жаратканды арыган касиет өнөр экен. Бул мен өзүм төкмө айылда чоңойдум. Нарын областынын Дөбөл деген айылында чоңоюп, өсүп азыр 3-курста окуйм, эми университетте. Ошо 11-классы бүткүчө мен төкмө акын деген нерсени мен түшүнчү эмесмин, айтыш деген нерсени билчү эмесмин. 14-жылы Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгында айтыш болуп калды. Балгын беги, Машал, туткучтар айтыш. Ошондо билдим мен айтыш деген өнөр бар экенин. Көрүп, кызыгып отуруп деп, анан ошондон улам кызыгуум артып, анан кандайдыр биздин талантыбыз ойгонуп, анткени мен биринчи сиз комузду канча жашыңыздан баштап кармадым деп айтып атпайсызбы? Мен биринчи домбура кармадым. Азыр деле домбура чертип жүрөм. Анан өзүмдүн тай жагым, тайнелерим казак болот экен. Мен мамамдардын, апамдардын айтуусуна караганда. Анан ошого же кандай билбейм, биздин Ашыралай Талиев атабыз, Осмонкул аталарыбыз дагы биринчи домбура менен баштаган экен. Балким оңой болгонуна байланыштуу, анан бара-бара ошо домбура менен жаш талантка катышып, жакшы бир ийгиликтерге жетиштик, жаман болгон жок. Анан баары бир түбүбүз кыргыз, каныбыз кыргыз болгондон кийин ата-бабаларыбыз калтырган улуу мурас бул комузду чертүүгө туура келет. Анан бара-бара комузга өттүк. Ушу 17, азыр 20 жаштамын, 17 жашымда келдим өнөргө. Жакшы, баракелде. Биз жогоруда сизди төкмө акын деп тааныштырдык. Баягы элибизде айтат эмеспи, төкмө келсе төр бошот деп. Анын сыңарындай баягы жалпы теле көрүүчүлөргө төкмө акын деп тааныштырган соң бир элге, эл менен төгүп бир саламдашпасаңыз, сизге төкмөлүк өнөрүңүзгө кезек бербесек, теле көрүүчүлөрүбүз бизди кечирбейт чыгар. Жарайт. Анда эмесе бир жакшы эл менен амандашып түз эфир аркылуу. Канча мүнөт токтобой калчу элем, бир төксөм 2,5 саат жабышат. Комузду кыябына келтирип үйлөп алып чертпесек, Элмирбек Иманалиев устатыбыз айтып калчу эле. Кээ бирөө көп адамдар ушу комузуңарды күйлөп эле черте бербейсиңерби? Бул силердин кандай бир каадаланган жосунуңарбы десе, Элмирбек байка айтчу экен, силер деле машинаңарды оталдырбай эле айлап кете бербейсиңерби дегендей. Бул да кадимкидей үстүнө келтирип албырдайлы. Амансыңбың агайын, амандашып алайын. Эсенсиңбиң агайын, эсендешип алайын. Эл терге мына келгенден эки ооз сөздү табайын, учурашууга жарайын.
саламатсыңбың агайын деп саламдашып алайын. Анда пейили көлдөй чалкыган, айланам кыргыз калкыман, жипар жыт чачып өзгөчө, буралган гүлү аңкыган, кийигиң оттоп тоосунда, бүркүтүң учуп шаңшыган, кой союп конок кылышат, ардактап сыйлап турушат аттабай ата салтынан, казык артаң эт тартып кымызын сунган артынан, айланып кана кетейин ак калпак кыргыз калкыман, ассаломуң алейкум деп амандык сурайм жалпыңан, жаш бала деп ойлобо, алыска кеткен акеям башталат мендей тамчыдан. Андан амандашып эл менен, катарлаш курбу тең менен, элирип мен да бүгүндан эфириңерге келделем. Байкем менен эжем сөз берсе тартынмак элем, эмнеден төгөйүн асыл термемен. Жаш балаң чыктың эфирге, калкым жалынду жаштык дем менен. Мына жыйынтыкталды жылыбыз, анда жыйнактуу чыксын ырыбыз. 2020 жылындан экесе болду чырыбыз, арманыбыз, муңубуз. Анда мендей болгон баладан жакшы тилектиң угуңуз, бекем болсун туурубуз, өсө берсин муунубуз. 2021 жылында ырдала берсин ырыбыз, артыла берсин сыйыбыз. Жакшылыктардын алып келсин ошо жаңырган жаңы жылыбыз. Азаматсыз чындыгында. Баягы өнөрдү багып, дагы да болсо көптөгөн бийиктиктерди багындырыңыз дейли. Анан эми буюрса эртеңки боло турчу иш-чарага кайтсак, ошол иш-чара жөнүндө кененирээк сөз кылсак, кайсыл жерде болгон тат жалпы телегөрчүлөрүбүзгө аздыр көптүр маалымат берип өтсөңүз, биз дагы барып ошол жерден сиздердин өнөрүңүздөргө күбө болуп, жан дүйнөбүзгө бир эргүү алып, дем күч топтоп келгенге. Албетте 12 декабрь айтыш деп баштаганбыз. Баштаганда биз онлайн айтыш дегенбиз, анткени өлкөдө кырдаал барыбызга белгилүү болгондой. Бирок 1 декабрдан баштап кандайдыр самалыктарга уруксат берип, кинотеатрларды ачыптыр. Зал 100% зал болсо 50%-ин 50%-ын толтурганга уруксат экен. Албетте маска менен коопсуздуктарды алдын алып. Ошондуктан биз онлайн дегенбиз, бирок азыр офлайн болуп калды. Биз онлайн десек деле эми айтыштын күйөрмандары бар экен Бишкекте өзгөчө. Мен онлайн болсо эле баары бир барып көрөм деп. Бул ырчылар мисалы үчүн концерт берсе, ырдап кетип калат, бирок акын чуу деген атка дем болот дейт. Акындарга канчалык элдин сүрөөнү болгон сайын акындар ошончолук ачылып ырдайт эмеспи. Биз дагы уюштуруп атканда бир аз убайымдадык, кандай болот экен, эл жок болсо акындар ачыла алат бекен, калыстардын жана камеранын астында ырдош акындарга деле кыйын. Бирок акындардын бактысына эл келгене калды, Кудай буйрса. Келебиз деген элдер арбын, биз наоборот коркуп атабыз, эл батпай калабы депчи. Бир азуулуу акындар катышайын деп тур, азуусун атпайлаган акындар, оозун ачса жүрөгүн көрүнгөн акындар катышайын деп атат. Аалы туткуч устатыбыз келип башын ачып берет. Элдер бизге чалып сурап атат, Аалы катышабы, Жеңишбек катышабы, Амантай катышабы деп. Эми ал кишилер өздөрүнүн биздин устатыбыз болгондон кийин алардын айтуусу боюнча эми төкмөлүктөрдү тыштадык дейт. Биз башын ачып берели, аксакал катары жүрөлү деген сөз бар. Эми айтышты кийинки жаштар улантып кетсин деп, кийинки жаштардын да учубуз кур эмес го. Баян Акматов, Болот Назаров деген, Кубат Тукешев, Жылдызбек Төрөканов, Турат Жумаев, Эсенбек Кийизбаев, эң жашы мына 19 жашта Кутман Садыбакасов деп катышып атышат. Анан бир жакшы айтыш болоюн деп тур негизи. Ушул айтыштын өтүү тартиби боюнча айтып өтсөңүз, канча акын катышкан тат? 12 акын катышат жалпысынан. Негизи буга чейинки айтыштарда бизде тандоо туру болот, мамлекет өткөзөт, айтыш фонд өткөзөт. Биз буга чейин да баса белгилеп айта кетейин, биринчи айтыш эмес. Биз өзүбүз 3-чү жолу айтыш өткөзүп атабыз. Биринчиси мен өзүм айылман өткөзүп баштагам, республикалык акындар айтышы деп 20 акын чогулуп. Экинчиси болсо Нарында өттү, былтыр эмес, быйыл январда өттү. Эл аралык жаш акындардын айтышы деп Казакстандан келген 2 акын, кытайлык боордошторубуздан келген акындар катышып, эл аралык деп жалпы деңгээли жакшы өттү. Быйылкы айтышка 12 акын катышайын деп атат. Бунда тандоо туру жок, өзүбүз гана иргеп алып, бул катышат деп өзүбүз бир элге көрүнүп калган акындардын башын бириктирип жакшы бир айтыш өткөзгөн турабыз.
Деги эле ошол негизи эртеңки иш-чара саамалык буюрса жүрөк жылытарлык жакшы иш-чара болгон атпайбы? Ошол иш-чаранын саамалыктын уюштуруучусу сиз деп билсек болот албетте, демек сиздин уюштуруучулуктагы бир кандайдыр бир өнөр десек дагы болот, Ооба. Жөндөмүңүз барбы? Мен айта кетейин, биз уюштурушубуз керек, себеби биздин мамлекетибизди түшүнүшүбүз керек. Бул айтыш деген өнөр манас кыргызда гана болсо, төкмакындык айтыш өнөр бул казак менен кыргызга берилген орток өнөр. Деген менен ЮНЕСКОга казак менен кыргыздын атынан кирген, бирок казактардын оосунан ийинчерээк бара бул сөз чыкпай келет. Анткени айтыш деген бул казакка гана тиешелүү өнөр, казакта гана болгон дейт. Анткени билсеңиздер керек, Айнур Турсунбаева деген акындар келип жүрөт, Балгынбек Имашев деп. Булар айтыштан астында бир 40 машина уткан акындар ар бири айтыштан. Анан кийин бул кадимкидей бул теңине албоо деген нерсе болот экен. Анткени бизде жыл сайын бир 3-4 айтыш өтөт, ашып кетсе. Былтыр 1-2 айтыш өттү негизи. Казакстанда быйылкы жыл негизи 70-80 айтыш өттү дейт бир жылга. Негизи быйыл Абай Кунанбаевдин жылдыгы деп 350 айтыш өтмөк экен. Бир күндө бир 2-3 жерде айтыш боло берет экен аларда. Биздин төкмакындар бир 30-40ка чамалап барсак, Казакстандын төкмакындары 500-600 түзөт. Андан да ашып кетет. Себеби ошончо колдоо көп экен. Ошондуктан биз мамлекетти карап отурбашыбыз керек экен. Жанагы айткандай, мамлекет мага эмне кыла алат деп. Мамлекет буюрса, бутуна турса, мамлекетибиз өнүксө, өссө, талай нерселерди кылат. Ага чейин биз мамлекетке жардам берип, колубуздан келген нерсени кылып турушубуз керек экен. Акындардын башын бириктирип, уюштуруп, ушундай демилгени биз көтөрүп турушубуз керек. Рахмат. Нурсултан мырза, айтып өтсөңүз, негизи эле улуулар баскан жол урпактар үчүн ыйык деп эсептелинип келет эмеспи? Устаттар жөнүндө кеп кылалы. Устаттар, мен өзүм Аалы Байкеден сабак алдым, Аалы туткуч устатыбыздан Жеңишбек Байкеден сабак алдым. Баян Акматовдор устат болуп калды азыркы жаш акындарга. Элмирбек Байке көз өтүп кетти. Элмирбек Байкеге барып 1-2 жол сабагын алып калдык. Шартка байланыштуу көп бара албай калдык. Негизги устатым Аалы туткуч деп жүрөм, Баян Акматов экөөнү. Ошолордун колунан сабагын алып, оозунан жабагын алып, алардын эми өмүрү өрнөк, акылы, айтканы акыл, кеби кеңеш болгон инсандар го өзгөчө. Алар ошо устаттар баскан из менен басып, ар дайым бизге акылын айтып, кеңешчи болуп, айтыш уюштурарда албетте Аалы туткуч устатыбыз менен кеңешип, бул жагын мындай кылып атабыз, тигил жагын тигиндей кылып атабыз деп акыл насаатын алып, анан ак батасын алып айтыштарыбызды баштайбыз негизи. Ал кишилердин бизге айткандары орокто дем берип турат. Рахмат, баягы устаттар жөнүндө кеп кылдык. Эми дагы да болсо биз сиз менен чындыгында керемет кеп кургубуз келип атат, бирок убакыт деген чектелүү экенин аны туура түшүнөсүз. Анан эми ушу маек соңунда сиз комузуңузду колго алып турган учурда калайыктын калың катмарына комуз менен бир кайрылуу жасап, эфир соңунда сизге кезек бере келебиз. Төгөйүнбү же терме аткарып бериш керекпи? Жан дүйнөңүзгө жакыныраак төксөңүз, жалпы телекөрүүчүлөрүбүз убакыт канча? Мен төкмөлүгүңүздү күтүп атат го бир. Төгүп берейин анда. Төгүп берсеңиз жакшы болот. Кайрадан ырдап төгөйүн, шаңга бүгүн бөлөйүн. Кезекти берсе байекем, алкынып алга жөнөйүн. Тök деп байкем суралса андан башка не дейин? Колго комуз алганда кооздоп ырдап берейин. Жаман ойдуң ар качан жакшы ойлор менен жеңейин. Эжем байкем чакырсаң эфириңерге келейин. Кыргыз элим бар болсун, кыйкырып ырдап берейин. Кыргыз деген улуң эл, кыргыз деген сулуң эл. Пандемия башталып, кайран гана кыргыздар далай кызмат аткарып, азыр мына саясат жүргөн кези баш жарып, ошондуктан жакшың иш саамалыкты баштадык. Чегинип артка качпадык, кадамдың алга таштадык. Айтыш болсун деп ушундай жакшың иштерди баштадык. Андан эфирге чыксак үчөөбүз, айтыша келсек акындар далайларга түтөбүз. 12 декабрь барыңардын айтыштан мына күтөбүз. Ошондо
жолдуктан кыргызым, жамандыгың ар болбосун, жараткан өзү колдосун, ыр күлкүгөң оройлу, ырыстуу кыргыз ордосун, төркүнүн сөздүн айтканда төрүңдө убакыт ойносун, кагылайындой кыргызым, жанып турсун жылдызың, эфириңерди шаңдансыз бизге окшош мынан уул кызың, өркүндө өсө бергилең алгалай берсин турмушуң, андан убакыт бар бекен, өнөр сүйгөн жан бекен, бир аз убакытка карайлы, ал жагын дагы баалайлы, эфириңерге келгенден ырдоого бүгүн жарайлы. Комусту колгоң алганда жакшы сөздөн табалы, обонубузду салалы, аткарылсын ишке ашсын акындардын талабы, дагы эфириңерге чакырсаңар кубанып, биз да келели кубанып ырдап берелиң асылын ойдун терели, желбирей берсин асманда кыргыздын кызыл желеги, ушуну менен токтотуп байкеме кезек берели. Баракелде. Азамат, терең ыраазычылык билдирели, келип бергениңизге. Буюрса, эртеңки боло турчу иш-чарага, самалыкка дагы ийгиликтерди каалайлы. Ошол жерден төрт көзүбүз түгөл аман-эсен жүз көрүшүп, ошол жерде самалыкта бирге бололу, кезигели деген изгил тилек менен маегибизди жыйынтыктайлы. Дагы да болсо сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип, жалпы элге ушул өнөрүңүз менен тең бөлүшүп кеткениңизге ар дайым эшигибиз ачык, буюрса дагы жүз көрүшөбүз. Рахмат, айтканыңыздарга. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай өнөрлүү инсандардан соң дагы да болсо биздин өнөр тууралуу тасмага кезек бергибиз келип турат. Негизи элибизде айтылат эмеспи? 1% бул талант берилсе, ал эми 99% эмгек аракеттен көз каранды деп туурабы кесиптеш? Ооба, сиздин сөзүңүзгө кошуламын, биз болсо сөзүбүздү кыскараак сүйлөп сюжетке кезектеп берелик. Ооба, сөзүбүз куру болбош үчүн алдыдагы тасмадан өнөр дүйнөсү туурасында бирге көрөлү.